Жарандык көзөмөл берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы күнүнө жүздөгөн жүргүнчүлөрдү бир ордунан экинчи ордуна ташыган маршруттук каттамдардын тейлөө сапаты тууралуу айтып берет. Алдагы мүнөттөрдө алыстабай биз менен болуңуздар. Yok alıp akliyen yok. Bırak içken adam sırası biline davleniyordan. Şu marşrutlar постоянно ушундай алдыга кысып, лишь бы şu автобус өткөрбөшкө аракет кылат да. Автобус чыга койду өзүнүн аракка. Бура койду. Таңкы саат 7:00 көрсөтүүбүздү биз 127 маршруттук каттамдын токтоочу жайынан баштайлы деп турабыз. Алгач эле айдоочу жүргүнчүлөрдү ташуур алдында кандай эрежелерге баш ийиш керек, анда биз биргеликте күбө болмокчубуз. Маршруттук каттамдардын тейлөө сапаты тууралуу айтып берүүдөн мурун шаар ичиндеги жүргүнчүлөрдү ташыган автобустардын картасына токтолуп өтөлү. Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын карамагындагы 2 троллейбус жана 2 автобус линиясы шаардын борбордук көчөлөрүн тейлейт. Тагыраак айтканда, биринчи линиядагы троллейбус Манас Ата кичи районунан чыгып, Масалиев проспектиси менен Курман Жаннатка кичи районуна барса, экинчи линиясы Курман Жаннатка көчөсү менен жүрүп олтуруп, Курман Жаннатка кичи районуна барат. Ал эми 13-каттам автопарктан тарта Масалиев көчөсү менен Күкүнбий көчөсүнө барса, 12-чи автобус Жапалак айылынан Осмонов, Кооператив көчөлөрү менен барып, Жапалак айылына кайрадан барат. Ал эми шаардын калган 48 линиясында жеке маршруттук каттамдар жүргүнчүлөрүн тейлеп келет. Жалпысынан Ош шаарынын 14 чоң автобус, 14 троллейбус жана 500дөн ашуун кичи автобустар күн сайын шаардын тургундарын тейлешет. Демек, мен мына ушул 127 маршруттук каттамдын бүгүн жүргүнчүсү болом. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Демек, Атайын Амантранс деген аталышындагы жоопкерчилиги чектелүү экен 127 каттамдын аты жазылыпты. Жана ошондой эле жетекчинин аты Амануулы Алмазбек дейт. Телефон номуру жазылган. Албетте бул жүргүнчүлөр үчүн унасы Mercedes-Benz автоунаасы дейт. Демек, бардык коопсуздуктун алдын алуу максатында номурлары, аты жөндөрү жазылган. Андан сырткары рекламалык негиздеги жарыяларды көрүүгө болот. Бул маршруттун таңкы жүргүнчүлөрүнүн басымдуу бөлүгү окуучулар. Алар күн сайын мектепке мына ушул каттам менен барышат. Биз алардан айдоочуга төлөгөн жол акысы тууралуу сурап көрдүк. Себеби мындан туура 5 ай мурун айдоочулардын талабы менен кабыл алынган токтомдун негизинде окуучулардын жол акысы 1 сомдон 5 сомго көтөрүлгөн болчу. Канча класс окуйсуңуз? 5. Былтыркы жылы маршруткага канча сом бердиң эле? Канча сом берип жүрдүң эле? 1 сом. 1 сом. Азыр эми 5 сомго көтөрүлүп калды. Ата-энеңе оорчулук келип аткан жокпу? Беришеби? Беришет. Чукпай эле беришет, э? Бербей калган учурдачы? Досторумду сурапсам. Окуучулар жол киресин 1 сомдон 5 сомго көтөрдү да? Сиз ага чейин 5 сом деп жүргөнсүзбү? Мен чоңда. Эми чоңдор 5 сомдон берет атпайбы? Чоңураак окуучулар. Канча сом бересиз? 5 сомдон беребиз. Былтыркы жылычы? 1 сомдон бар. Ата-энеңизге кыйынчылык келип калган жокпу? Жок, кыйынчылык келбейт. Эртең мененки саат 7:30 жүргүнчүлөрдүн басымдуу бөлүгү окуучулар. Маршруттук каттам толуп баратат. Нормага ылайык ар бир маршруттук каттамдын айдоочусу таң эртең медициналык көзөмөлдөн, унаасынын техникалык абалын кароодон өткөрүсү керек. Биз бараткан маршруттук унаа токтоочу жайдан чыккан убакыттан баштап эч кандай көзөмөлдөн өткөнүн көрө албадык. Өтүү анан келебиз. Өтүү анан келесизби? Анан кээ бир ошол айылдын тургундар бар экен, алар кандай кылат? Алар билбейм кандай кылат. Сиз ошол жерден чүрүп койсоң да. Биз бараткан маршруттук каттам 16 орундуу. Бул деген сөз 16 жүргүнчүгө гана ылайыкталган дегени. А бирок мындагы уйкуга чөмүлүп колу кармагычка асылган жүргүнчүлөрдү кошкондо бустун ичинде 30дан ашуун адам шаарды көздөй бара жатат. Биз айдоочулардын медициналык техникалык кароо кантип өтөрүн билүү үчүн текшерүү мекемелерине баш бактык. Бул жерде эң кызыгы айдоочу таң эрте жумушка, окууга шашкан жүргүнчүлөрдү күттүрүп коюп, жолдомо кагазын алуу үчүн медициналык кароодон өтөт.
Мына ушул тар бөлмөдө ар бир айдоочу таңкы саат 6-дан күндүзгү 10-го чейин медициналык кароодон өтүп, андан ары иштөө үчүн жолдомо баракчасын алышат. Так, фамилия? 305 mi? Номер? 83. İsmail. İsmail. Райымберди мырза, сиз унасын текшерген жоксуз го? Унасын, бул жак. Унаны техникалык кароодон өткөргөн кызматкер айдоочунун жолдомо кагазына мөөр басты. Нормага ылайык айдоочунун унасын текшерүүдөн өткөргөн соң уруксат кагазын бериш керек болчу. Биз үн каткандан кийин айдоочунун унасын кароого шашты. Ушундай таризени карап коесузбу? Көбүнчө кайсыл жактарына басып жасайсыздар? Көбүнчө ушу техник состояние, тормоз, ручной тормоз, освещение, поворотник, салондун тазалыгы. Жок, азыр көрдүм, аптечка турат. Буларды күндөй текшеремде кызым. Спирт ичимдиктерин ичкендерге барбы ошо? Ana давление, сразу пульс. Мына текшеребиз, давление көтөрүлөт, так пульсу да учашыны болуп тез соғып калат. Сразу карма. Ичимдиктерин ичсеби? Ичемиз, пульс Озунан албайсыздарбы? Озунан азыр бу жерде неме бар эле, бирок ол неме кислота туюп калып, алып келген жокпуз. Бирок ичкен адам сразу билинет давлениедан. Давление повышенный болот, пульсу тез соғып калат. Ne bana oldu? Davleniye joğulu mu? Oldu çıkmadı işte. Чыкпайбы ишке? Денсаулыгыңыз Жақсы дашыр, рахмат. жок жогоруда атпайбы? 180 болdu işte. Üstü üstü çıkmadı. Şimdi böyle жақсылы bunisi oldu. Маршруттугунда да түшүнүшүңүз барбы? Мынада жүргүнчүлөрүм азыр жок, каяктан. Эми чыкпайм да. Кеттик эми үйгө, чыкпайбыздар. Шеп чыкпайсың да, чыкпайбыз. Кан басымы жогору болгон айдоочу наркологдун уруксатын четке кактыбы, айтор жүргүнчүлөр менен жолун улап кетти. Айдоочу жумушка чыгаар алдында өзү иштеген ишкана менен түзүлгөн келишимдин негизинде төмөнкү эрежелерге баш ийүүгө милдеттүү. Биринчи, таңерте жумушка чыгаар алдында унасын техникалык кароодон өткөрүү. Экинчи, медициналык кароодон өтүү. Эгерде айдоочу спирттик ичимдигин ичкен болсо же кан басымы 140-тан асса жумуштан автоматтуу түрдө 48 саатка четтетилет. Үчүнчү, айдоочу жүдөө абалында медициналык кароодон өтүү үчүн келсе, нарколог тарабынан жумушка чыгуу үчүн жолдомо кагазы берилбейт. Биз күбө болгон айдоочулар жогоруда көрсөтүлгөн эрежелерге баш ийген жок. Демек айдоочуларга нарколог механиктин уруксат кагазы маанилүү деле эместей. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013 жылдын 23 сентябрындагы номер 519 токтому Кыргыз Республикасынын автоунаа транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуудагы уюштуруунун эрежелеринде көрсөтүлгөндөй ташуучуга коюлган негизги талаптар. Биринчи, жүргүнчүлөрдү коопсуз ташууну камсыздоо. Экинчи, айдоочунун иш тажрыйбасы 4 жылдан кем эмес болуп, Д категориясына ээ болуусу. Үчүнчү, айдоочулардын рейс алдындагы күн сайын медициналык текшерүүнү, техникалык кароону камсыздоо. Төртүнчү, транспорт тартибин жана автобустун сыйымдуулугун, ченемдерин сактоо. Бешинчи, жүргүнчүлөрдү ташуу маданиятын жана сапатын камсыздоо. Алтынчы, маршруттук салондордун биринчи оруну инвалидтер жана кош бойлуулар үчүн бөлүнүү. Тагыраак айтканда, мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн орундуктун жогору жагына атайын белги түрүндө жазылышы керек. Демек, жогорудагы стандарттарга таянып, Ош шаарындагы маршруттук каттамдардын тейлөө сапаты тууралуу
дагы бир нече суроолорубузга жооп алуу алдында турганбыз. Ал эми биз аялдамада күтүп турган учурда мына ушундай өзүңүздөр көргөндөй эле 127 маршруттук каттам менен биргеликте 13 каттамдын автобусу кагышып, мындай окуя жүз берди. Ал эми өзүңүздөр көрүп тургандай эле 127 маршруттук каттамдын терезеси сынды, ичинде 6-7 жүргүнчү болгон. Бактыга жараша жүргүнчүлөргө эч нерсе болгон жок. Автобус чыга койду өзү наракка. Бура койду. Бура койгон үчүн ошо менде ол тийди да. Да, олар жок эле. Машина жок. Кандай токтойсуздар? А? Кандай токтойсуздар? Май кызматкерлерин күтөсүздөр? Азыр жай кызматкер келип чечет да. Ичиңизде канча? 6 та ушундай эле болчу. Автобуста билбейм качан. О, ичке. Окуя мен мына өзүнүн жолунда келатам. Şu marşrutlar постоянно ушундай алдыга кысып, лишь бы şu автобус өткөрбөшкө аракет кылат да. Эми аркадан келип токтосо болот да. Жүргүнчү талаштыңарбы же кандай? Жок, жүргүнчү эмес, эми мен өзүмдүн жолумда кетип турдайм. Асфальтка токтойм десем, чыга турган бир кампир түшүнө, onu чүрүп коюп, жылып кетип атсам алдыма келип токтоп атты. 10 чакта адам бар эле. Эч нерсе болгон жокпу? Эч ким иштеп болгон жок. Баары түшүп кетишти. Бар. Мындагы эки жүргүнчү ташуучу унаанын айдоочулары өздөрүн актоо менен убара, ал эми жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы келип, көйгөйдү чечкенче жүргүнчүлөрдү ташыган башка каттамдар тыгынга кабылып, туруудан башка айласы дагы жок эле. Ош шаарынын борбордук көчөлөрүнүн бири болгон Курманжан Датка көчөсүнүн биринен биз катардагы маршруттук каттамдардын бирине чыктык. Учурда 122 маршруттук каттамда бара жатабыз. Жогорудагы стандарттарга эске алып, биз айдоочудан бир нече суроолорубузга жооп алып көрөбүз. Саламатсызбы? Мына ушул 122 маршруттук каттамда канча убакыттан бери иштейсиз? 9. Сиз Д категориясынын ээсисиз. Анан маршруттук каттамдардын ичинде атайын инвалидтер үчүн жана кош бойлуулар үчүн атайын биринчи орундук бөлүнгөн экен. Жана ошол жерде жазуу калтырылган экен да. Жазылган, биз окусак болобу? Пенсионерлер жана пенсионерлер жана майыптар үчүн орундуктар дейт. Бул жерде чынында эле биздин пенсионер энебиз отурат. Ал эми бул жерде болсо биздин эжекебиз отурат. Ал эми бул жерде болсо мындай таяктын таягы менен биздин байкебиз туруп бара жатат. Сиз бул байкени бул байкени отургузганга болбойбу? Жок, отурат эле болуп алат. Болбой эле туруп берип коюп атат өзү. Тура алмаяпты. Тизасын бүкүп отура алмаяпты. Сиз өзүңүз калгыңыз менен туруп берип койду, отур десек да болбой койду. Башка орундуктан орун аласыз. Жок, мен туруп эле кетем. Эжелер туруп алса, мен отурсам. Турдук эле жанында, турдук эле жанында. Ооба, турдук эле жанында. Отура берип алам десем болбой, отурбай койду да өзү. Отурбай койду. Эми сен турганыңын кайсыл отурган жокмун мен да биринчи. Ооба да. Бектур. Бектур Мырза. Бир суроолорум бар да. Сизге ушундай ыңгайсыздык жаратпайт да, ушундай эме отуруп алсаңыз болот эле. Айла жок, бирок менен улуу. Улуу болсо деле отура берсем. Улууну урматташ керек го. Бул жерде атайын майыптар жана пенсионерлер үчүн Баары. Кудайга шүгүр, мен инвалид эмесмин го. Болса, бул жерде учурда бутуңуз, Жок, эч кандай эмес. Мен өзүм кандай десем, мындай чоң туруп турса, мен отурсам. Өзү бизге деле ыңгайсыз болуп отуруп алган. Анан негизи эле ушул Ош шаарынын тургуну катары бир суроомо жакып калсаңыз да, негизи маршруттарда бир 16 же 14 орундук болсо, ошол орундуктардан ашыкча жүргүнчү албаш керек экен. Анан сиз дайыма эле ушундай көрүнүштөргө күбө болосузбу? Ооба. Чынын айтсам, өзүмө деле жакпайт. Такси болсо кетип калат мен. Бул жерде жакшы таанып алганым үчүн өзүм оштукмун, просто жакын эле келгем, айла жок. Элдерден сурап, элдер только маршруттан билет экен. Сынын каерде экенин эле таппайм. Ошо айла жок. Демек, ошо айла жок кетишке мажбурсуз, Ооба да. Аксардан сурап көрөйүн, ыңгайлуу эле кетип калсаңыз. Ыңгайлуу. Өтө ыңгайлуу, Жок, анча Анан айтсаңыз, ушинтип кысылып кеткенден көрө кийинки маршрутка чыгышка өзүңүз аракет кылбадыңызбы же айдоочу атайын алып өтөсүз? Жок, кийинки маршрут эле ушундай да. Ушундай эле, Баары эле ушундай. Күндө эле кайталанабы бул учур? Ооба, күндө эле. Автобустар койсо дагы жакшы болот эле. Мынтип тыгылып кеткенден көрө, мыш кеңирээк кетет белек автобустарда. Демек, сиздин автобустар көбөйтүп койсо. Ооба.
Жакшы болуп эле деп ойлойбуз да. Каждый раз эле ушундай да, часпик деле ушундай, эртең менен деле кечинде деле почти ушундай. Негизи стандарттар боюнча айдоочу өзү ошо отургучтарга гана алыш керек экен да, мындай ашыкча кырып Эми андайын дейлесек азыр эми көп эле частныйга аренда төлөшөт. Алар деле туура түшүнүш керек. Бузулса өздөрү оңдошот, туурабы? Сиз да жеке пикириңизди айтып кетесизби? Аябай туулуп кетип атат окшойсуз, сүйлөгөнгө дагы. Демек азыр бул кыздар түшүп алса, биз айдоочубузга суроо салып көрөбүз. Тускол болсо кечиресиз, бир экскурсия жолугуп алайлы. Алтынбек. Алтынбек мырза. Слушайбыз. Топтомузда бир 20дан ашык адам бар экен. Орундугуңуз 12? 13. 13 орундук экен. Сиздер санабыз. Атайын өкмөт чыгарган топтомдун негизинде 13 гана орунга жүргүнчү алыш керек экен да. Сиздерди мисалы ушундай көп алып алсаңыздар, жолдон токтотушпайбы сиздерди атайын кызмат? Эми ким токтотот? Биз азыр мисалы үчүн 13 адам алсак, биз иштебей эле коюшубуз керек дачы. 13 адам бизди актабайт. Аяк 13 адам, бияк 13 адам. Ага элдер да ынабайт. Токтогон жерде остановкада 10 адам турса 10 чыгат. Кийинки остановкада түшөм дегенде дагы 10 адам чыгат. Айлаң жок эмне болот? Сиз өзүңүздүн каалооңуз болсо, ошо 13 адам менен чектелмексиз. Баары жакшы болмок. Тихо, мирно, спокойно иштебейбиз. Бирок бизге да жашоо керек. 13 адам менен биз соляркабыз кымбат, час кымбат. Бизди актабайт, анда иштебей эле коюш керек. Ошол эле. Дагы бир жагдай, өкмөттүн токтомунда белгиленген стандарттарга ылайык шаар ичинде ар бир жүргүнчү төлөгөн жол акысына айдоочудан билет алып, өз орундугуна жайгашуусу керек. Тилекке каршы мындай система шаардын дээрлик бардык маршруттук каттамдарында иштебейт. Шаардык каттамдарды азыр өзүңүздөр билесиздер. Мен мындай деп жооп берейин буга. Мисалы, бир кичи каттамда 13 места, 16 места бар өзү негизинен маршруттардачы. Буларга мисалы ошол элдер чыгышат, 15 места, 16 места болуп толушат, калгандары стоящий кетишет да. Стоящий кеткендин себеби кыска убакытка, кыска жерге, бир остановка, эки остановка жол кыраасын төлөп, сразу эле төлөп, түшүп, кайра эле утуруп алмаштырат да жүргүнчүлөр. Билеттер боюнча менин оюмча пригородный маршруттар деп коелу, мисалы Жалал-Абадка, Бишкекке, Каракөл ушул жактарга кеткендер, мына кечээ мына Андижанга ачылды го мисалы. Бир мисал, Ош Андижан, ошого мисалы билет менен неме болуп кетишет да, узак, дали жак. Узак менен биздин шаарда андай нерсе жок. Ал эми нормадан ашык жүргүнчү алган айдоочуларга карата мыйзам бар. Мыйзамда белгиленгендей 134 статьянын 2 категориясына ылайык унаасына ашыкча жүргүнчү алган айдоочулар 3000 сом айып пулга жыгылат. Биздин жол кыймыл коопсуздук кызматкерлери кайсы маалда кандай токтотконун өзүбүз билебиз да. Биз ошо эгерде айдоочу ушул мыйзам чегинен өткөн болгон болсо, жанакы автоунаага ашыкча адам салган болчу. Бул биздин милдет, айып салганга жоопкерчилик бар бизде. Учурда Ош шаарында 48 маршруттук линия бар. Алардын күнүмдүк иштөө тартибин Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги көзөмөлгө алат. Бирок аталган агенттик айдоочулардын одоно түрдө эреже бузууларына же белгиленген нормага ылайык иш аткарбаса 3 күндөн 10 күнгө чейин жумушунан четтетүү менен гана чектелишет. Белгилей кетчү нерсе, бул агенттик буга чейин нормадан ашыкча жүргүнчү алган үчүн бир дагы айдоочуну линиядан четтеткен эмес.